Assalamu alaikum туғандар, assalamu alaikum мекендештер, aka-ukalar. Шул кеше видео чыгарганбыз, шул видео менен эки баланы чыгарганбыз туғандар, жаш баланы туғандар. Бул оорууну көбөлө сурап атат туғандар. Немеге кандай оору? Бул оору туғандар, шу Хамзаттын оорусу кандай болгон болсо ушундай оору. Бирок чын айтканда туғандар, бул ооруду Россиядан меге 9 миллион керек болуп атат, меге 170 миллион эмес дейт туғандар. Потому что 9 миллион дегенибиз буларга мамлекет жардам берет. Ар бир айда 8 миллиондон туғандар, ар бир көрүүгө. Буларга жардам төлкө туғандар дарыга керек туғандар, 9 миллион туғандар. Шол 9 миллиондун себебинен сиздерге биз ошо кыргыз элиме кайрылтабыз ушул жерге. Кудайым буйрса туғандар 2 күндө мына 4 миллиондон ашып кетти. Кудайым буйрса эртең же бир күндө Кудайым буйрса жабылат туғандар. Колдон келишинче жардам берип коелуп, атасына да бир-эки сөз берелик, а? Атасына сөз берелик. Амандашып. Урматтуу кыргыз элим, ошол кайдыгер карабай ошо эки уулума колуңуздардан келишинче жардам кылып коюңуздар. Ушулардын азыркы учурда уколдорунан да сырткары көп жерлерге апарылган себеби ошолордун айтканда ошо уколдордун башка леченияларына топтой турган болуп ошондой болуп чечилди эле. Шо дарыга туғандар. Дарыга акча керек болду. 9 миллион. Кудайым буйрса бүгүн эртең колдон келишинче ушу номулар ишет туғандар. Тинькофф. Ошо Тинькоффко 10 сом болобу, 5 сом болобу, болбосо ушу видеону группага таратып коюңуздар. Канча чогулгандыгына бир айтып коесуз, канча күндө канча чогулду? Бир күнү 5 саатта 4 миллион акча жыйылды. Ушо бир үй. Машалла, Алла. Россияданчы. Кудайым буйрса Кыргызстанга туғандар өзгөгө дагы неме ачылды штаб. Бүгүн эртең буйрса Кудайым буйрса 9 миллионду жыябыз. Сиздердин жардамыңыздар менен, сиздердин ушул группага бөлүшкөндөрү менен туғандар. 1 сом болобу, 10 сом болобу туғандар. Эч нерсе карабастан ушул номерге которо бериңиздер. Сиздердин салымыңыздарга Аллахым Кудайым буйрса жакшы 10 сом которсоңуздар 1 миллион болсун туғандар. Бешиктен Аллахым силерге жай берсин. Ар бириңиздерге туғандар. Шул кыргыз жети улус ар бирге канчага миллиондорду жыйган туғандар. Буну Кудай кааласа бир күндө жыябыз. Аллах насип кылган болсо. Колдон келишинче таратып жардам берип коелук туғандар. Себепчи болгон кылган менен барабар деген сөздөр бар туғандар. Ошолго колдон келишинче тараталык. Колдон келишинче мына туғандар, бардыңыздар, бердиңиздер, 3 наристеге акчалар топтолду деп атабыз. Дагы бир переводторду жаңылап, Кудай Тааланын ыраазы үчүн көмөк көргөзүп коелук. Ошол агабызгадан өзүн калтырып коелу туғандар. Мына 2 бала экен. Колдон келишинче 2 бала экен да. Ошого Алла разы болсун, ушул ишти баштап көтөргөн ушул Өмүрбек акадан рахмат, жамаатка рахмат. Анан могу жерде жүгүрүп жүргөн волонтер жигиттер, Кудай Таала разы болсун сиздерге. Анан кызмат кылам дегендер келе бересиздер, ушул номерлерге байлансаңыздар, байланышат сиздер мененче. Өзү мына Москвада 12 саатта иштейбиз. Саат ар бир мүнөт негизи өтө кадырлуу да. Жөн лишний баса албайсың сырткачы. Мына рахмат сиздерге, Алла разы болсун. Акырына чейин до конца жардам берип коелук. Азиз акадан сөз берейин. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатуху. Тугандар, Москвада кыргыз элим, мигранттар тынч саман жүрөт сыздарбы. Орозоңуздар кабыл болсун. Ушу адамга ыраазычылык айта албаган, Аллага ыраазычылык айта албайт. Дейт, ушу Москва жергесиндеги жана Россия бүткүл Россиядагы жүргөн акелер, тугандар, бир тугандар, сиздерге Алла разы болсун. Бир эмес 4 уулубузга сиздер көмөктөшүп жардам берип атасыздар. Ушул Хамза, Аслан, Байхан уулдарыбызды сборун биз тик туруп жардам берик Алланын ыраазычылыгы үчүн. Ошого бул байкебиз дагы Өмүрбек укабыз да бизге барып өтө чоң салымын кошту. Ал жака дагы өзүнүн аудиториясынан чогултуп барды. Өтө чоң суммада кошту да. Анан биз дагы ошондо барып, биз дагы Өмүрбек укам кандайдыр кызматың болсо биз дагы барып кылайлы деп ниет кылган элек. Алла Таала насип этип Өмүрбек бизге сунуш кылып, аке, ушу сиздер жүрүп калдыңыздар, ушу келип мага колма кол, путма пут болуп көмөктөшүп бериңиздер, колдо көрсөтүп коюңуздар деди эле. Ушу Байхан уулубуздун сбору жабылган күнүнүн эртеси эле обедте келип, ушул жерге өзүбүздүн уже 10 күндөн бери алган опытыбызды ушул жерге биз ишке салып, өтө жакшы деңгээлде биринчи күн дегенде эле өтө чоң жакшы сумманы чогултуп кеттик, Өмүрбек. Ушу Өмүрбек укама Алла разы болсун, бир жакшы сөздөр бар. Ушу Алла Таала менен кылган мамилеңди оңдосоң, Алла Таала сен менен кылган адамдардын мамилесин оңдоп коет дейт да. Ушул мен айтып аткан нерсе, Алла Таала ушу баарыбызды бир жерге топтоп койду да. Кайсыл жерде Алла Тааланын ушу аты аталып аткан болсо, периштелердин баары ошол жерге чогулат экен да.
Алланы аты аталып, Алланын ыраазычылыгы үчүн иш кылып атат деп, ушу биз топтолуп аткан жерлер, биз кылып аткан ушуна чоң бир ихсан, чоң сборлор жерде бизди периштелер курчап турат экен да. Ошо барыңыздар, Алла ыраазы болсун. Терең ыраазычылык беребиз. Ушу мен өзүмдүн бир тууган, өзүмдүн балдарыма берип атканыңызда мен сизге ыраазычылык берем. Алла Таала эч кимибизди мындай сыноо кылбасын. Ушу Асанбай экөөбүзгө да Алла ыраазы болсун. Ушул убакка дери элге кайрылбай, өзүнүн каражаты менен колдон келишинче акырына чейин кылып жүрүптүр да. Анан акабыз ушу элибизде 3 уулубузга чогулуп аткандан кийин анан мына Өмүрбек экөөбүзгө бир эмес 3 өтө көп жолу кайрылып жүрүп, анан Өмүрбек экөөбүз макулдугун берип ушу көтөрүп чыгыптыр да. Bunday иштерди бир мындай медийный блогер же бир звезда, бир чоң адам көтөрүп чыгып, ошонун жоопкерчилигин алыш керек да. Ошо Өмүрбек акам, Алла ыраазы болсун, сен мындай өтө чоң ишти сен мойнуңа алдың да. Сага ар кандай азыр чалуулар болуп атат, критикалар болуп атат, неге реквизит алмашып кетип атат, неге мындай болуп атат деп, ошонун баарына тик туруп, Алланын ыраазычылыгы үчүн кызмат кылып аткан Өмүрбек акама чексиз мактоолор, чексиз дуалар болсун акам. Кудай кааласа ушу кылган кызматтарың Аллахым сени бейиштик кылсын. Ушу 10 күндөн бери биз чайханаларды аралап, мына торговый центр Москва, садоводдорду араладык. Ошол жакта агайын энелердин баарын ушу ихсан бербеген агалардан баарына кулааны куюп чыктык. Ушу Кудай кааласа мен сиздердин баарыңыздар жүзүңүздөрдү таанып калдым. Кудай кааласа мен сиздерди бейиштен издейм. Биз бейиштиктербиз деп ушу сөздү кыргыз элине таандык деп ойлойм да. Эмнеге дегенде Алла Таала да жерди бөлүштүргөндө кыргыз элибиз уйкучу келебиз. Ушу жер бөлүштүргөнү барганда уктап калыптыр да. Анан акыркы барсам Алла Таала айтты, жерлерди бөлүштүрүп жер калбады десем, жер бер дегенге анан Алла Таала бейиштин текесинен тээп кыргыз жерин кесип берип койгон экен да. Ошентип биз бейиште жашайбыз, Кудай кааласа бейиштик болот. Алла Таала ыраазы болсун барыңыздар. Көпчүлүк болсом капеспес. Колдон келишинче жардам берип коелук. Колдон келишинче. Алла разы болсун сизге да. Рахмат. Таратып коебуз туугандар. Ассаламу алейкум. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеништүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сианалар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.